Бактыгүл Сейитбекова деген акын жазуучу, мындайча айтканда мошенник десем деле болот. Баласы өзү орган иштеген бала экен. Көрсө ошо баласы менен биргеликте чогуу ушундай иштерди жасап жүргөн аял экен. Жалгыз мен эле эмес, менден башка мигрант, чоң профессор, эжелер, андан тышкары билинбеген майда чүйдө канчалаган кыргыздарды ушундай алдоо жолу менен акчаларын алып алып сыздатып бербей жүргөн. Ушул эжекебизге бир кандайдыр бир жаза колдонуп берсеңиздер деп суранабыз. Булар билген законду билбейт экенбиз биз. Себеп деген 3 жылга чейин алдап, ой берем, токо мындай эме кылбайт, туура азыр ушундай шарт ушундай болуп атат деп шарттарын түшүндүрүп ыйлап сыктаса, мен да аял экенмин, ошону түшүнүп бир да жолу бир препятствие кылбай, ушундай ошол аялдын ыйлаганын, жалганын, калпын уга берип ишене бериптермин да. Адам ар ким өзү кандай болсо ошондой болот экен да, мен ошо өзүмдү көрүп буга ишене бериптермин. Анан бир күнү Фейсбуктан килтийген баягы Кыргыз Республикасынын ырчысы Роза Аманованын менен чыр чатагын көрүп алып, башкалары билбейм, лично мен аябай ушундай айттым. Мен Роза Аманованы деле жакшы билбейм, бирок ошондо айттым, бул Бактыгүл не то что Москва эмес, Кыргызстанда да ушундай иштерди кылган турбайбы, мошенничество дедим. Жалгыз мен эмес Москвада Жамиле эжебиз бар, аксакал, профессор орустарыбыз бар, андан тышкары майда чүйдө билинбеген канча мигранттарды ушинтип тиги акчаларын алып, срокторун өткөрүп, колуңан эмне келет, ты не можешь доказывать деп ушундай бир эме кылып, жасакерленип, аябай на вид карасаң ушундай спокойный, бир жакшы сүйлөгөн аял да, а самом деле ичинен ит өлгөн аял экен да көрсөчү. Ошентип биз ошонун айынан жебеген самсыга пул төлөп, азыр ушул күнгө чейин кредит төлөп 3 жылдан бери Кыргызстанды сагындым мен. Элимди, жеримди сагындым, ушу Кыргызстанга бара албай отурам. Жалаң ушу кредит алып алып, ал кредит менин атыманда. Ошону төлөп азыр бара албай отурам ошонун айынан. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, сизден чоң үмүтүм бар. Ушундай бизде аксакал болуп, пайгамбар жашына жетип калган ушундай эжелерибизге, жаштарды тим эле коелук. Ушундай аялдарга бир кичине мындай катуу жаза колдонсо болобу? Себеби биз баягы колубузда турган маңдай терибиз менен тапкан акчабызды бирөөгө алдырып ийип, ортодо канча деген убакыттарда калып калдык. Же акчадан жок, же Кыргызстанга бара албай, же биякта ишибизди кылып бүтүрө албай. Биздин деле жашыбыз келип калды, 60-тан аштык. Айлабыз кетти, себеп деген бул Бактыгүл Сейитбековага даба жок экен. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушундай элди алдап, кыргыздар бири-бирин алдап, бири-бирин ушинтип тиги басмырлап кеткендерге бир катуу бир кылмыш колдоп, бир жаза колдонуп койсоңор, хотя бир-экөөнө, үчүнчүсү антпай калат эле да. Мен сиздерден чоң үмүтүм бар, аябай. Бактыгүл Сейитбековадан жабыркаган Жамиля Бегиева 2012 жылы Москва шаарында жашап, кыргыздардын Мекени Малатоо коомдук бирикмесин уюштуруп жана жетектеп турган. Ошол учурда мекендеши Сейитбекованы өзүнүн жакын таанышы, Москва мамлекеттик университетинин профессору Федорчуктун жубайы менен тааныштырат. Анын үйүндө жашап калган Сейитбекова Елена Федорчукту биргелешип бизнес жасоого ынандырып, аягында аны белчесинен карызга батырып качып кеткендиги жөнүндө россиялык белсендер кыргыз бийлигине жана укук коргоо органдарына кайрылуу жасады. Такая грустная история с Бактыгүл Сейитбековой, писательницей, аферисткой. Сыну я пыталась ее звонить. Он меня чуть ли не матом посылал. Но он стер очень быстро. Там остались только те письма, которые я ему писала, 3 или 4 письма. А
просто грубил. Хвастался, что он работает в прокуратуре, и что у меня ничего не получится. Даже если я приеду и подам там в суд, у меня ничего не получится, что он все сделает. Где-то больше, чем через год, весной следующего года, она мне отдала 150 тысяч. За ней оставалось 350. И вот эти 350 10 лет тянулись, ровно 10 лет. У меня большое количество смс-ок есть, потом мы с ней переписывались. Это я все пересылала журналистке, и Джамиле дублировала. У нее тоже есть в телефоне, и у меня все еще осталось в телефоне. Вот. Ну, в общем, до сегодняшнего дня деньги Ольги Федоровны она не вернула. 300 тысяч. Расписка есть. И там и продляла она расписку, мы с Ольгой к ней ездили, и умоляла там буквально вот там на оборотной стороне расписывалась, и что вот еще чуть-чуть, и она все вернет. Ну вот такая аферистка. Так я попала. Еще и своих друзей. Теперь и друзей у меня нет. Потому что на меня обиделись, конечно, мне доверяли. Өтті ақылдусына Бақтыгүл 432 миңді бер, анан кейін уят қарасын. Сенден уяты ешкім унчықпай отырдың го? Тоқтақанға оқшап барып, любой жеріңді тұтам деген жоқмын го? Процент айтасың да. Процент дегенде 5 миңден 10 миңден ақчамды беріп алып, анан кейін саға башқа біреулер проценті жоқ беріп атауы. Өзің уялчы, ей? Қанша жылдан бері жүресің уялбай? Жоқ дегенде 5 миңден бер дедім го. Саған не Қытай менен Вьетнамдар же да башқа біреулер бекер проценті жоқ ақша беріп атабы. Мен мынча процент бер деген жоқмын. Өзің келіп жалдыра ошонча берем деп алып кеткенсің. Кичине өзің уялбайсың го. Мен қанша ушунчадан бери чыдап жүрдүм го. 2015 жылы экен келип менден акча сурады. Жамиля андай сүйлөгөндө жамиш деп аябай ушундай сонун сүйлөп, кооз сүйлөп калат. Мага бир айга акча берип тур, мен аш барса 2 айда берем деп менден 1 миллион рубль акча алган. Анан кийин мен ал убакта ишкерлик кылчу, мен арендага берем, арендага чейин ап келип ордуна коюп кой десем макул деген. Ошо миллион акчадан мага 568 миң акча берип, аны дагы бөлүп ушунча анан 432 миң акча мага берелек. Анан кийин мен өзүмдүн акчамды деле сурабай, эми кой мен деле элдин астында атым бар. Анан мен мындай баягы орустар айткандай не делай добра, не получишь зла дегендей, ушундай ал өзүмдүн деле кемчилигим ушуга берип койгон. Анан уже жаман нерседен чыкпайын, мен жакшы атым, жаман болбосун, эми берер, бүгүн бербесе эртең берер, дайым эле көргөндө ой, мен эртең берем, анан мына эми сонун ишим болуп атат, мен мал базарымды сатып алдым, ушундай деп жайгарып жүргөн. Анан ошол бойдон 432 миң рубль мага карыз. Анан ошол сыяктуу эле дагы башкаларга карыз, эми аларды дагы өздөрү айтышар, өздөрү жазышар. Мен Бактыгүл Сейитбекова менен кыргыз эл акыны Меңди Мамазайрова эженин үйүнөн таанышканмын. Эженин үйүнөн таанышкан үчүн эженин үйүндө болгон адамдардын бардык адамдарга ишенсе болот. Ал эжени эл сыйлаган эжебиз көптөн бери билет элем. Ошон үчүн Бактыгүл Сейитбековага дагы эжеге ишенгендей эле ишенип, Москвага баргандан баштап, биринчи эле барганда чыгармачыл кечесин элчиликте өткөрүп берип, анан кийин колуман келген жардамды аябай, кеп кеңештерди аябай жакшы эле колдоо көрсөтүп жүргөнбүз. Андан кийин
2012 жылы биздин эң жакын Москва университетиндеги профессор жакын тааныштарыбыз каза болуп калган. Аялы чоң квартирада өзү жалгыз калып, анан мага бир жакшы өзүң тааныган, өзүңдөй болгон ишенчиликтүү бирөө аялдардан жашасын, мен мага оор болуп атат дегенден аны ошонун квартирасына орноштуруп койдук эле. Сиңдиси экөө бир аз эле акчага жашап жүрүшкөн. Андан кийин мен ал аялдын үйүндө кандай жашап жүргөнүн деле билген жокмун. Анан кийин бир күн мага бир ушундай жумушум бар эле деп чалды да. Анан кийин ошондо билдим, бул аялдан Бактыгүл 500 000 акчасын алып, экөөбүз чогуу бизнес кылабыз деп Садовод деген базардан бир орун ачып, ошону сатуучу кылып коюп коюптур. Анан кийин сиз эмне ушундай болуп калды десем, бизнес партнер болуп жүрөбүз деп. Бул 2012 жылы болгон окуя. Мен Меңди эжеге ишенгендей, ал да мага ишенип, Жамиля алып келген ушул таанышы мени алдабайт деп мага ишенгенде ишенген да. Анан кийин ошол ойдон Бишкекке келди. Москвага деле алын ортосунда барып атса керек, бирок ал аялдарды ошол ойдон 1 сом акча дагы бербей унутту. Мен ишенип эштип барган профессордун аялынын кеңири үйүндө, 4 комната үйүндө жыргап жашады. Болбогон эле акчага 5 000 ушундай эле акча берип жашады. Ошонун ишенимине кирип, аны дагы бекер сатуучу кылып, анан кийин андан 5 жыл акчасын алып жүрүп, анан дагы 5 пенсионерди кошо алдап туруп, келе берип, эч нерсе болбогондой ушундай кайра күнөө өзүңдү баягы урусу күчтүү болсо эсин айыпка жыгат дегендей, кайра мени айыпка жыккыдай болуп кыйкырып жүргөнү таң калтырат эмес. Ушундай мен өзүмдү ушунчалык дагы жаш баладай ишенип, жаш баладай ушунун сөздөрүнүн баарына ишенип айтканын кылганыма, анан менин таанышымды да кошо алдап келгенине ушунчалык өзүмө өзүм наразы болуп кетем. Мен өзүмдүн акчама кайрылбайт деле болчумун. Ушу баягы пенсионерлер үчүн, ушулардын алданганы үчүн мен алып барып тааныштырып, алдаттырып койгондой болуп, ал болсо өзүнүн баягы досторуна, курсташ, туугандарына ал дагы мендей сезимде турат. Ал алып барып эле ишендирип, мынага бергиле, берет деп койгон үчүн ушундай бир 3 жолку ишеним болуп атат. Мен Меңди эжеге ишенип, ушул эжем тааныштырса, ушул эжемдей аялдар экен бардыгы деп. Анан ал берки аял болсо, мага ишенгенде ишенип, а берки өзүнүн пенсионер подругалары, курсташтары ага ишенгенде ишенип, бизди 3 катар ишенимге, бизди элге болгон ушундай мамилебизди мынандай баягы аш менен урганды таш менен ур болуп атат да. Анан мен муну деле айтпайт элем, кече Бактыгүл чыккандан кийин өзүнүн достору, чыгармачыл чөйрөнүн адамдары бүт бойдон Бактыгүлдү апапак сулуу кылып чыгарып коюп атышат. Анан мен ошолорго айтат элем, мисалы үчүн Бактыгүлдүн чындыгы деп Бактыгүл Чотурова айтып атат, баары мен сыйлаган акындар. Бирок алар ушул
жагдайды көргөн жок, ичинен көргөн жок. Биякта туруп эле сүйлөгөнүнө карап эле айтып атышат. Мунун баарын сот чечет, мисалы үчүн. Ушул баарына жардам берип жүрүптүр деп. А эмне үчүн, мисалы үчүн Бактыгүл бир да жерде айткан жок. Мага Жамиля жардам берип, мына Москваны мен үчүн ачып берди. Элчиликтин төрүнө отургузуп, менин чыгармачылык кечемди өткөрүп берди. Менин ырымды ырдатты бир ырчыны чакырып. Ушунун бардыгын айтышка туура келип атат. Мен бирөөгө деги эле өмүрүмдө канча кишиге жакшылык кылдым, анын баарын унутуп калдым. Жакшылыктын баары Кудайдан кайсын, кылган эткениме ыраазымын. Бирок бул жерде Бактыгүл Сейитбекованын а дүйнө бу дүйнөдө дагы ушундай мамиле жасаганы ушунчалык көңүлдү ренжитип, ушунчалык баягы мени билген адамдарды, мен билген адамдардын алдында көптөн бери билген адамдардын бардыгы ишенишпейт. Бирок мен чындыкты айтып атам. Бирөөгө жакшылык кылып, кайра жамандыктын дагы болгон жеткен чеги ишеним. 5 пенсионердин көз жашы 500 000 рубльга кошулган ишеними көз жашы ошол кандай болуп кайтарылат өзү Кудай тараза.